Буга чейин өлкөдө саламаттык сактоо, билим берүү, маданият, укук коргоо органдары, социалдык тармактарда иштеген кызматкерлердин маянасы көтөрүлгөн болсо, өлкө башчысынын жарлыгы менен августтан тарта министрликте, жергиликтүү мамлекеттик администрацияда, мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүндө, райондук маанидеги шаардын мэриясында иштегендердин айлыгы орточо эсеп менен алганда 186%дан 251%га чейин көбөйдү. Бул өлкө тарыхында эң жогорку көрсөткүчтөгү маяналардын көтөрүлүшү. 100% емес, почти 13 bin, 15, 16 bin айлық алғандардікі 30 bin болып, средний специалисттардікі 11 bin алғандар 26 bin, 25 bin айлық алып тұрған болып қалды. Бұл азыр елдің арасында, қызматкерлердің арасында іштеуге бір жақшынаға жөөлгө түзді деп ойлаймын. Азыр шуну уккандан бері қызматкерлер бардығы бір жақшы, ойды жақшы, каалоо тилектерди урматтуу президентибиз Садыр Нурбатовичке шуну айтып. Албетте сыртта кымбатчылык. Бул өңүттөн алып караганда маяналарды көтөрүү зарылдыгы турган. Эгерде өлкө казынасында каражат болбосо, инфляциянын деңгээли жогорку темге жеткенде да маяналар көтөрүлмөк эмес. Бул багытта каражаттар кайдан келип жатканын кечээ күнү өлкө башчысы өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу жазган кайрылуусунда токтолуп кетти. Буга чейин мамлекеттик кызматтын сапаты төмөн болуп кетти, аброю түшүп калды деген кептер эл арасында көп айтыла баштаганы жашыруун деле болбой калган. Анын негизги себептеринин бири дал ушул эмгек акы маселесине барып такалчу. Мына эми жалпыбыздын аракетибиз менен Кумтөр сыяктуу ири кендерибизди өз колубузга алып, мамлекеттин кызыкчылыгына буруп, бажы, салык төлөмдөрүнө көзөмөлдү күчөтүү сыяктуу өлкө казынасын толтуруу боюнча аракеттерибиздин жемишин көрө баштадык. Анын аркасында буга чейин маданият, медицина, билим берүү чөйрөлөрүндө эмгектенгендердин, ошондой эле мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлердин маяналарын кыйла көтөрүүгө жетиштик. Соңку 2 жылдан бери бийликтин ар бир кыргызстандыктын бактылуу жашоосу үчүн жасаган кадамдарынын жыйынтыгы көрүнө баштады. Элдин бийликке болгон өчкөн үмүттөрү жанды. Жакшы кабарларды угуп, абдан кубанычта болуп турабыз. Анткени ушунча жылдан бери биз эмгек кылып иштеп атабыз, бирок 20 жылдан бери айлык көтөрүлө элек болчу. 32 жылдан бери ушул мамлекеттик кызматта иштеп аткан болсом, ошол кызматтын биз баягы жүгүн жакшы билебиз. Себеби дегенде, мынакей убагында айлык акылардын мындай бир аябай, мындай бир аздыгына карабай, баягы жумуш аябай көп болгон мезгилдерде дагы иштеп келгенбиз. Мына бүгүнкү күндө ошол указдын кабылданышы менен мына айрыкча мынакей жаңыдан баягы жумушка кабыл аткан, баягы иштеп жаткан жаш кадрлар үчүн мындай бир өтө чоң бир стимул болду да. Буга чейин иштин сапатынын жакшы эместиги, эмгек акылардын аздыгы менен түшүндүрүлсө, эми андай шылтоону бетке тутуу туура эмес. Көтөрүлгөн маяна, кадыр барктын артында кызматка болгон адалдык, кесипкөйлүк, идеөрүнчүлүк да ойгонусу кажет. Анткени эми коом аны талап кыла баштайт. Гүлжан Амандоева, Бектур Иманалиев, жаңылыктар үчүн.